Саламатсыздарбы достор. Бүгүнкү темабыз бажы реформасы жөнүндө болмокчу. Мына кече күнү эле жаңылыктарга чыкты. Дордойдогу сатуучулардын складдагы товарларына салык кызматы 10% салык киргизебиз дегенде бир митинг чыгып, ызы чуу болуп, базарларды жаап, сатуучулар нааразы болуп жатышат. Бул нерсеге биз эки тараптан карашыбыз керек. Бир тарабы ошо ишкерлер тарабы, экинчи тарабы мамлекет тараптан карашыбыз керек. Ишкерлер тараптан карай турган болсок, алар биз эгерде бул биздин товарларга дагы 10% азыр салык төлөй турган болсок, анда биз өтө чоң чыгымдарга дуушар болобуз, минуска кетебиз, банкрот болобуз деп жатышат. Анткени себеби булар убагында ошо товарларды алганда эч кандай накладной жок, счет фактура жок эле алышкандагы ошол 10%ды товардын наркына кошушкан эмес. Демек, ошо азыр сатып аткан баалар, алар ошонун өзүнүн ичине ошо 10% салыкты киргизбейт да. Эгерде азыр төлөй турган болсо, анда товарлардын баалары кымбаттап, эл албай калышы мүмкүн. Дордойдон эмес, башка жерден алып калышы мүмкүн. Эгерде ошо Дордойдо эле бир сатуучу жок, мен баардык ошо документтерди алып, анан баасын көтөрүп сатам дей турган болсо, анда ал конкуренцияны кошуналарына эле уттуруп, ал дагы банкрот болот. Ошондуктан баардык ошо канча жылдан бери ошондой система менен иштеп өнүп калышкан. Салык кызматы болсо, салык кызматынын ошо өкүлдөрү болсо мынтип айтып жатышат. Бул сатуучулардан салыкты сурасак, бизге ошо карго компаниясы бизге счет фактура бербейт, эч кандай накладной бербейт. Ошондуктан биз документи жок эле алганга мажбурбуз деп атышат. Карго компаниялардан эмнеге бербей жатасыңар деп сурай турган болсок, сатуучулар өзлөрү бизге счет фактура бербегиле, бизге эч кандай документ бербегиле, бере турган болсоңор, биздин таза оборот көрүнүп калат дагы, чоң салык төлөп калабыз деп бири-бирине шылтап жатышыптыр. Ошондуктан салык кызматы айласы кеткенден ошо болгон көрүп турган товарларга биз 10% салык салабыз деген чечимдерге келип жатышыптыр. Мамлекет тараптан карап көрсөк, албетте азыр элибиздин саны өсүп жатат. Бардык нерсеге баалары өсүп жатат. Мамлекеттик кызматкерлердин маянасын, врачтардын, мугалимдердин маянасын көтөрүш керек, айлык маянасын көтөрүш керек. Инфраструктуралык проблемалар жылдан жылга күчөп өрчүп жатат. Анын баарын убагында төлөш үчүн, чечиш үчүн албетте салыктарды көтөрүш керек. Эгерде салыктарды көтөрбөсөк, жакшы дурус бир айлык маяна төлөп бербесек, мамлекет кызматкерлерге, анда мамлекеттик институттар кыйрайт дагы, ошо ойдон мамлекетибиз бир жок болуп кетүү коркунучуна дуушар болот. Мунун чечүү маселеси кандай десеңер, менин оюмча бул бажы реформасын жүргүзүш керек. Ошол товарлар бизге өлкөгө кирип келаткан бир дагы товар контрабанда болбостон толук бардыгынан ачык налог алынып, тазаланып, документтер менен кирсе, анда ошо карго компаниясы ал сатуучулардан силерге кагаз керекпи, кереги жокпу дебей туруп эле, кимге сатса ошого накладнойун берип, өзү болсо ошо ортодогу кирешеден налогун төлөп таза чыгып кетмек, баардыгы таза иштемек. Биз ушул бажы реформасында Грузияны чоң бир өрнөк кылып алсак болот. Анткени 2006 жылы Грузияда ошо бажы тармагында өтө чоң бир реформалар жүргүзүлгөн. Бир канча мисал айта кетейин. Мисал үчүн ошол товарларды алып киргенде, алып чыкканда 54 документти 6 эле документке чейин кыскартышкан. Өтө кыйла кыскартышкан. 16 таможенный ставкадан 3 эле калтырышкан. Андан сырткары 90% налогторго, товарларга нулевой ставка кылышкан импортко. То есть 90% кирип отурган товарларга эч кандай налог төлөбөстөн киргизүүгө мүмкүнчүлүк берилген. Андан сырткары 25 налог түрүнөн 6 эле калган. Дээрлик 5 эсеге азайган. Анан эң негизги бир алардын ошол киргизген бир жаңылыгы, бул Бириккен Улуттар Уюму тарабынан колдонгон, сунушталган, ошолор тарабынан жасалган Асикуда деген программа киргизилген. Ал ошо автоматизированный программа. Ал программага ылайык 4 коридор болот бажыда: кызыл, жашыл, сары жана көк болуп. Ошол кызыл коридордо мындай сомнительный, подозрительный груздарды 1 саатка чейин текшергенге укугу болгондагы, сары менен көктүкү
жартылай текшерилет, жашыл коридордо почти текшерилбей 5 мүнөттүн ичинде растамошко алып өтүп кеткенге болот эле. Ушундай реформалардан улам ошо таможнядан келген киреши 80%га өскөн. Бул ошол эле убакта. Демек, жана өтө чоң инвестициялар келип, ошол машина сатып алуу боюнча, автоунаа сатуу боюнча Грузия ошо Европа менен берки Борбор Азиянын ортосунда, Россиянын ортосунда чоң бир машина сатып алуучу бир рынок айланып, хаб болуп 20 000 кишиге жумуш орун түзүлгөн. Бул контрабанда өтө чоң коркунучтуу нерсе. Анткени эгерде өлкөдө контрабанда болсо, анда ошо түзүк ишкерлер дагы таза иштегенге мотивациясы болбой, жанындагы эле ошо таза эмес иштеген кишиге уттуруп, конкуренциядан уттуруп, банкрот болушат дагы. Мамлекет өтө чоң кирешелерден кол жууп калат. Ошондуктан мекендештер, биз ушу бажы реформасын бийликтен талап кылышыбыз керек, Грузиянын реформасын дагы биз жолдошубуз керек. Ошондо буюрса мамлекетибиздин бюджети толуп, момундай чыр-чатактар, митингдер токтоп, баардыгы өз ордуна келет эле. Бүгүнкү тема ушул.